мына кече болуп өткөн Рагайып кечеси туурасында. Чындыгында Рагайып кечеси боюнча дагы, Мирач кечеси боюнча дагы сахих хадистер жок. Хадистер бар, даиф хадистер бар. Ражаб айы боюнча дагы даиф хадистер бар. Ал айтылган сөздөрдүн баары туура. Ошондуктан буну жанагыдай тасаввуфту карманган көп аалымдар, көп адамдар ошол Мирач кечесин, Рагайып кечесин тосуп анан Ражаб айында өтө көп орозо кармашат. Чындыгында даиф хадистер. Бирок ошого карабастан, мындай бир сүннөт экен деп этикат кылбастан амал кылса, мен ойлойт элем боло берет деп. Бирок Ханафи мазхабтагы кээ бир аалымдар, мисалы үчүн Касим ибн Кутлубга жана башка аалымдар Рагайып кечесин тоскон болбойт, кадимкидей эле күн катар өткөрүш керек дейт. Бул жанагы салафи туугандар эле эмес, балким ошол Ханафи мазхабындагы аалымдарыбыздын да кээ бирлери ошол Рагайып кечесин тосууну айткан эмес. Ал эми Мирач кечеси боюнча тасаввуфтагы ошол адамдардан гана бизге риваят кылынат. Ошондуктан мен өзүм тоскон жерим жок, бирок тоскондорго жок деп да айткан жерим жок. Ал эми Ражаптан кийин келе турган мынакей Шаабан, андан кийин Рамазан. Ал эми Шаабан айында болсо орозону көп кармаган эле пайгамбарыбыз, ал боюнча сахих хадистер бар. Ана Мухаммад Саккаф, Ал-Урайфи